Арбаңыздар, урматтуу угармандар. Назарыңыздарда кыз бала чыгармасы. Үндөштүргөн Бурулай Анарбай кызы. Кыз бала үй бүлөдө 4-кыз болуп жарыкка келди. Кайра эле кыз төрөлгөнүгөбү ата-энеси башка деле ат койбой, жөн гана кыз бала деген ысым ыйгарды. Балалыгы айылда өтүп, жөнөкөй бирок мээримдүү үй бүлөдө чоңойду. Ал кичинесинен эле тайманбас, тыкан жана шайыр кыз эле. Убакыт өтүп кыз бала жогорку окуу жайга тапшырып, студент болду. Кыз бала жатаканада дагы 3 кыз менен бир бөлмөдө жашачу. Төртөө тең шайыр шатман кыздар эле. Кээде окуудан чарчап келгенде дүкөндөн семичке алып, көп кабаттуу үйдүн алдына чыгып олтурушчу. Семичке чагып сүйлөшүп, күлүп олтуруп, кечтин киргенин да байкабай калышчу. Ошондой күндөрдүн биринде 4 кыз адаттагыдай семичке чагып көңүлдүү олтурушкан. Бир маалда алыстан 2 жигит көрүндү. Алардын бири кыз баланын айылдаш иниси эле. А жанындагы жигит бир аз артка кетенчиктеп басып, бирөө аны күч менен алып келаткандай эле сезилди. Мурду коңкойгон, кара тору, арык, үн сөзү жок, өзүн кызыктай алып жүргөн бала экен. Айылдаш жигит 4 кыздын жанына эч тартынбастан басып келди. «Эже кандайсыз?» деп колун сунду. Кыз бала аны таанып, «Жакшы, өзүң кандайсың? Окууга келдиңби?» «Жок эже, мен мындай эле иштеп жүрөм». Жанындагы жигитти көздөй бурулуп, «Таанышып алыңыз, бул менин агам болот» деди. Анан баягы артка кетенчиктеп турган жигит алдыга чыкты. Кыз бала жигитти бир карап койду. Эмнегедир биринчи көргөндө эле көңүлүнө жаккан жок. Жигит да көп сүйлөгөн жок. Экөө жөн гана кол алышып, таанышып коюшту. «Капар», деди жигит, кыска гана. Ошол эле учурда айылдаш иниси «Жарайт анда, дагы көрүшөбүз» деди. Экөө шашып кетип калышты. Кыз бала болсо алардын артынан бир азга чейин карап турду. Эмнегедир жүрөгү тынчсызданып кетти. Эмнеге бул жигит мага ушунчалык суук сезилди? Деп ичинен ойлонду. Кыздар болсо эч нерсе болбогондой кайрадан сүйлөшүп, күлүп киришти. Бирок кыз бала мурдагыдай көңүлдүү боло албады. Ал өзүн кандайдыр бир түшүнүксүз сезип, көп өтпөй «Мен үйгө кирейинчи» деди. Бөлмөгө киргенден кийин да анын көңүлү ордуна түшпөдү. Ал бүгүн эле биринчи жолу көргөн капарды эмнеге мынчалык ойлоп жатканын өзү да түшүнгөн жок. Кыз бала ал жигит менен ошол күнү биринчи жана акыркы жолу гана жолугуштум деп ойлогон. Бирок тагдырдын өзүнүн планы бар экенин ал кайдан билсин?